Салам достор, бүгүнкү видеобузда быйылкы орото боюнча бир жаңы системага түшкөн. Бул жооп кагазы кантип толтурулуш керек, каерлерге көңүл бурулуш керек. Нукулча агай кенен бизге жакшы түшүндүрүп берет. Нукулча агай, өзүңүз беришине максаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу онлайн мектеп долбоорунун көрөрмандары. Бүгүн биз ошол Европа өлкөлөрүндө бүгүн басымдуу болгон, анан көптөгөн өлкөлөрдө колдонулуп келаткан ошол тест түрлөрүнүн жаңы түрү боюнча сиздер менен маек курабыз. Бүгүнкү ошол онлайн мектеп долбоорунун негизинде буну сиздерге тартуулайбыз. Азыркы мезгилде мен баштай берсем, анда онлайн мектепте биринчи биз толтуруубуз керек болгон кээ бир негиздер бар. Булар эмне? Фамилиябыз, атыбыз, анан окуган мектебибиз, районубуз, анан шаар, кайсы шаардан катышып атабыз. Биринчи толтурууну баштайлам да. Бизче бул жерде бир суроо бар да. М. Азыр жаңы система коюпту го бунун. Ооба. Кандайча бунун пайдалуу жактары бар? Бул негизинен пайдалуу жактарын айта кете турган болсок, бул бир жактан текшерүүгө бир топ оңойлук жаратат. Бул баягы аппарат менен текшеришет да. Ооба, белгилүү өзүнүн аппараты бар, ошол баардык немелерди текшерип, могул жерде маани бере турган нерсе бар да, мисалы үчүн могул жерде кыргыз орус группасы дегенчи. Эгер ушунан эле жаңылыштык кетип калса, бүткүл тест жаңылыштыкка учурайт да. Мисалы мен кыргыз группадан кирип туруп орус группаны белгилеп алсам, жооптор орус группага карап текшерилет ошондо. Орус группасына карап текшерилет. Анан бул негизи текшерүүдөн натыйжа берет. Анан бул бизди дагы да немеге кайра ойлонууга кылган сынабыздычы. Кайра белгилеп атканда бул жаккачы мажбурлайт да. Эми бул кагазды быйыл жаңы киргендер көп билбеши мүмкүн да. Анан эми былтыркы кирген же мындан алдыңкы жылы киргендер кээ бирлери билиши мүмкүн. Ошо билбегендер үчүн ушул жакшы бир YouTube видео болот деп ойлойбуз эми. Кудай буюрса. Анда баштасак, бир түшүндүрүп Баштасак, берсеңиз. биринчи ошол башташыбыз керек болгон нерсе жана айтып кеткенибиздей, ошол биринчи фамилияны катардан толтуруп баштай берели. Мисалы үчүн фамилия ким? Нуралиев дейли. Нуралиев дейли. Атым ким дейли? Санжар дейли, мисалы үчүн. Санжарбек дейли, бир аз немерак болсун. Андан кийин эмне болуп атат? Мектеп. Мисалы үчүн мектеп биз азыр Мен айыл мектебин жазып кое бересизби? 12 бел деген айыл. 12 бел айыл. 12 бел мектеби. 12 бел. Району Нокат району. Нокат району дейли. Нокат району, шаар Ош шаарына мен катышып жатканым үчүн Ош дедим бул жакта. Негизи мектеп. Анан бул жерде ушул жазып алгандарды кайра бул жакка белгилеп чыгышыбыз керек. Ушул жерде маанилүү болгон, бул жерде көргөзүлүп турат эмне? Бир гана могул толук ичини толук кылып боесок гана бул канааттандырарлык болот да. Ал эми могул белгилер аркылуу боегон бул туура эмес болуп саналат. Бул туура деп бул жерде көргөзүлүп турат. Мисалы үчүн бул жактан баштайлы. Менин фамилиям ким? Мисалы үчүн Нуралиев. Нуралиев. Демек, ушинтип жазып алгандан кийин мен муну ар бир немесинен толтуруп чыгышым керек делек. Мисалы үчүн ар бир тамганы тушуну белгилешибиз керек экен да. ооба, ар бир тамганы могул шакекчеден сыртка чыгарбай толук боешубуз керек да. Биринчи Н болду, кийин У, Нары, кийин Р, А. Туш-туштап боешубуз керек экен да. Ооба. Эгерде бул жерде мисалы адашып кетип, мисалы Уну Нын катарына белгилеп алсам, фамилиям анда ката окулуп калабын да. Ооба. Эгер сиз ошол бул белгилөөдө туура эмес катачылыкка кетирген болсоңуз, машина бул жагын окугандыгына байланыштуу сиздин фамилияңыз башкача келип калышы мүмкүн. Мисалы үчүн мен аны башка Л кылып белгилеп алсам, Нурлиев деп келип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул баягы кылдаттык менен жасала турган маселе да. Нуралиев үчүнчү катарда экен. Ооба. Анда эмесе биз толтуруп алдык. Андан кийинки бөлүм атыңыз деп турат. Атым эмне? Санжарбек. Бул жака ар бир неменин тушуна мен атымдын тамгалары менен жазып алам. Санжарбек. Эми буну дал ошондой фамилияда дагы кылып, кайрадан боеп чыгууга туура келет. Бул орутудан сырткары атай толтуруп алуу үчүн Санжарбек
Ой, Э, жаңылыштык. Да бир маанилүү неме бул ручка колдонгону болбойт. Себеби карандаш менен белгилесек, кайра өчүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз да. Ал эми ручка колдонгон мезгилде кайра өчүрө албайбыз. Бул кайра жаңы барак колдонууга бизди мажбур кылат дегендей. экзаменде жаңы барак сураса, 1-2 бериш мүмкүн. 2-3 Негизи кайра эсептелүү болот эле оборотко киргенден кийин. эсептелүү анан негизинен эскертилет болчу. Экзаменге керектүү сынактан алдыңчы. Эгер ручка менен белгилеп алган болсок, биз мисалы үчүн бул жагын белгилебей туруп, биринчи бул жакты иштеп алып, анан бул жакты белгилеген болсок, биз кайра бул ушунча жазган нерсебизди кайрадан көчүрүп чыгууга туура келет да, бир катан деп отурупчу. Ошон үчүн өтө кылдаттыкты талап кылган маселе бул. Санжарбек. Анан бир суроо бар да. Мисалы, кээ бирлердин фамилиясы, мисалы мен Нурмат уулу го. Ооба. Мисалы уулуну могул жерде бир Боштук улап кетишин керек же боштук? Эгер ошол уулу дегенде, мисалы үчүн кызы деген бар, уулу деген бар, анда боштук калтырбай эле уулу деп улап кете бересиздер да. Улап кете Ооба. бересиз да. Боштук. Могул биз атыбызды деле жазып алдык, анда эмесе бул жагын толтуруп алсак, мен кыргыз группадан сынакка кирип аткандыгым үчүн азыркы мезгилде ортодо өзбек группа деле бар, мисалы үчүнчү. Бирок ошол мисалы үчүн кайсы группадан кирип аткан болсом, ошол группаны белгилейм. Мисалы үчүн мен кыргыз группадан кирген үчүн кыргыз группаны белгиледим. Анан регистрацион номер болот. Ар бир ошол кайсы жерден катышып аткан болсоңуз, ошонун өзүнүн каттоо номери бар. Ар бир окуучуга берилет да бул. Бул негизи ошол кайсы шаардан кирген болсо, ошол шаардын номери да. Биз мисал катары кирели, мисалы. Мисалы 217 кылалы. 1 кылалы. Бул эми 217 бир шаардын ошол катышкан окуучунун жеке персоналдык номери деп айтсак болот, Персоналдык номери 217. Бул жеке адамдын өзүнүн немеси, номери, жеке номер катталган. Мында эле ар бир санды тушуна коюп чыгышыбыз керек. Белгилеп чыгышыбыз керек. Эгер булдан жаңылыштык кетсек, биздин немебиз келбей калышы мүмкүн. Эми ушул жерде мисалы ката белгилеп алсак, биздин иштеген суроолордун баардыгы анда эме болуп калат экен да анда. Бул каттоо номери деген бул ар бир абитуриентке өзүнчө берилет. Эгер мен бир сандын туура эмес кетип калган болсом, бул каттоо ошол белгилегеним башка бирөөнүн атынан чыгып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн кыргыз группа, жаңы өзбек группа кошулуп кетип го. Ал жерде сөзсүз болот да, бул жерде. Бул белгилөө, бул негизи талап кылынган нерсени талаптагыдай кылып аткарыбыз керек да. Эгер бир жаңылыштык менен ката кетирип алган болсок, бул бизге ооруктун жыйынтыгы келбей калышы мүмкүн. Анан машина текшерет да, муну адам эмесчи. Анан бир топ кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн да. Анан тест номери деген бул ошол атай китепче берилет. Ошол китепче канчанчы китепче экендигин, мисалы үчүн алалы, менин китепчем 3-чү китепче да. Буну белгилеп алам. 3-чү китепче деп 03 дейли. Андан кийин бул жерден номер телефон деп турат. Мисалы үчүн биз бир номерди жазып кое берели. 0771 11 12 13 кылалы. Мисалы үчүн муну деле ар бирөөсүн боеп чыгам. 0771 суроо китепчелери таратылат негизичи. Баарын белгилетип алгандан кийин анан убакыт орто башталат. Ошондо могул жерде негизи жазылган. Математикадан 60 суроо келет. Анан могул жерде окшоштуктар, окуу түшүнүү, анан грамматика болуп жалпы кыргыз тилине байланыштуу немелер келет. Бул жерде математика менен кыргыз тилди белгилегенде орун алмашууга жол бербеш керек. Себеби кыргыз тилди бул жака белгилеп алгандар кезигет да. Ушул нерсени биз маани берип, мисалы үчүн математикадан ар бир суроонун катарына варианттар чыккан. Мисалы үчүн мен биринчи суроонун Б'сы дедим да математикада. Демек мен бир Б'ны белгилейм да. Анан кыргыз тилден немеден эмесчи. Мисалы үчүн экинчи суроонун Асы дейли. Мен китепчеден көрүп экинчи суроонун Асы деген неме тыянакка келдим да. Демек ушундай негизинен жалпылап алганда. Бизге байланыштуу суроолор болсо кайрылсаңыздар болот. Биздин онлайн мектептин дареги
сиздерге белгилүү. Анда эмесе көрүшкөнчө аман эсен калыңыздар.